Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде кыргыз саясатына, саясатчыларга жана өлкөдөгү орчундуу окуяларга багытталган СС саясат берүүсү. Студияда мен Санарбек Сатыбалдиева. Бүгүн биз талкууга алчу темабыз Кыргызстандагы мыйзамсыз баюулар болмокчу. Биздин студияда конокто Чоң Казат кыймылынын лидери Максат Мамытканов жана ошондой эле жарандык активист Талантбек Мамытов. Анда эмесе суроону мен ортого эле таштасам, биринчи Сыймык Жапыкеевдин жана Чоң Казат кыймылынын мыйзамсыз баюу боюнча көтөрүп жаткан маселеси бул укуктук жактан туурабы? Сиздердин ой пикириңиздер кандай? Мыйзамсыз баюу бул деген биздин Кыргызстандагы бирден бир көйгөйдүн бири болуп эсептелет. Бизде коррупция маселеси боюнча көз чаптырганда баары эле кымындай пара менен кармалган эле чиновниктер эле болуп калат. А реалдуу түрдө өзүнүн ордун абалынан пайдаланып, мыйзамсыз байгандардын тизмеси көрүп атабыз да. Мынакей, буга чейинки эле козголгон иштерге эле көз чаптырсак, Зилалиевди эле билебиз. Зилалиевге чейин тоо кен өндүрүшүн ким кандай кылганын баарыбыз көрүп эле жүрөбүз да. 4000 лицензияны кимдерге сатты, жыйынтыгы кандай, анан ошол Зилалиевге чейинки министрлер кандай, андан кийинкилердин да кейпин көрүбүз. Бирок жыйынтыгында эмне? Бир эле Зилалиев менен бүтүп калдыбы? Ошон үчүн сыймык деген анан айрыкча биздин кыймылдагы көтөрүп аткан проблемасы бул деген коррупция менен күрөшүү. Реалдуу түрдө. Анткени коррупция бул деген биздин мамлекетти таптакыр талкалаган турган чоң коркунуч. Ошон үчүн мамлекетти ойлоп, элди ойлоп, келечекти ойлоп, коррупциядан биз арылбасак, биздин келечегибиз болбой калды. Ошон үчүн биз деген Чоң Казат кыймылын баштаганда эң биринчи биздин койгон максатыбыз бул коррупция менен күрөшүүнү өтө чоң деңгээлде көтөрүшүбүз керек дагы. Мынакей президентибиз деле айтып атат. Коррупция менен күрөшөлү деп. Өкмөт дагы ошону айтып атат. Укук коргоо органдары айтып атат. Жарандык активисттер айтып атат. Бүт коом деген ошого кызыктар, анан бирок жыйынтыгын көрбөй атабыз. Ошон үчүн биз айттыбыз. Келгиле баарыбыз биргелешип бул маселени кырынан коелу дагы, мыйзамдуу жол менен ушунун баардыгын чечкенге көмөк берип, аралашып, жардам берели деп атабыз. Анан ошон үчүн кыймылды түптөгөнүбүз эң негизги максаты ошол болгон. Анткени буга деген бүт эл кошулуп колдоого албаса, муну менен күрөш кыйын. Анткени чиновниктердин саны канча билебиз да. Ошол деген экономиканын деген ар кайсы бурчтарынан акчаны тоноп, уурдап жеп аткандардын саны канча экенин көрүнө эле турбайбы? Мына акыркы эле 10 жылдын ичинде Бишкек борборубузда эле канча имараттар салынды. Ошол акчалар каяктан келди? Көрүп атабыз да. Бизде жоң мынакей инвестициялык проект деп ТЭЦти көрүп атабыз. ТЭЦтен уурдалган 110 миллион мынакей соттун чечимдери чыкты. Ошол 110 миллион кимдин чөнтөгүндө? Ошондой маселелерди деген аябай чоң деңгээлде көтөрүп чыгыш керек дагы. Анткени мунун баардыгы элдин мойнуна илинип атат. Карызды ким төлөйт? Мамлекет төлөйт. Мамлекет деген эл. Демек эл бирөөнүн деген жасаган кылмыштары үчүн төлөш керек бекенби? Анткени салыктар менен биз төлөйбүз да. Демек бүт бирөөнүн кыңыр иши үчүн бүт эл деген запкы чегиш керек экен да. Анткени ошол эле 110 миллион ТЭЦтен жыйылган акчаны төлөш үчүн биз деген эмне кылышыбыз керек? Анда улуттун баасын көтөрүшүбүз керек, светтин баасын көтөрүшүбүз керек. Анын баардыгы деген барып элдин мойнуна илинип атпайбы? Мына кептин баары ушул жерде жатат. Сиздин пикириңиз? Саламатсыздарбы? Азыркы учурда ушул Чоң Казат кыймылы көтөрүп жаткан ушул коррупция менен күрөшүү деген ойлору, идеялары менимче туура. Бирок менде бир суроолор жаралып да, кантип күрөшөбүз дегенчи. Себеби биз буга чейин деле көрүп келдик да, буга чейин деле канчалаган чиновниктер камалды, канчалаган депутаттар камалды, туурабы? Бирок алардын ошол кылган жазасына жараша албай, кылган кылмышына жараша албай жаткан жазасы болуп жатпайбы? Анан биз азыркы учурда бул
жөн эле сөз болуп калып кетеби деген менде күмөн жаратып атат да дагычы. Мен бир эле мисал келтирейин. Ушуга чейин бир топ саясатчылар, бир топ депутаттар камалышты, бирок жыйынтык жок да. Мисалы мына азыркы эле жакын күндөр эле биздин экс премьер-министрлерибиз Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев да камалды. Ошол коррупцияга аралашкан депчи. Анан ошолор камалышты. Эми алардын кече жакында кандай шартта жатканы жөнүндө сүрөттөрү чыкты. Эми дагы бир суроо туулат да, бул жөн эле камап койбой эле буларга бир конкретный чараларды көрүш керек да. Мисалы, алар камалып эле калбастан ошол уурдалган акчаларына, элден уурдаган, мамлекеттин уурдаган акчаларына казынага төшүш керек, мамлекетке өткөрүш керек. Бизде андай болбой жатпайбы? Камалып чыгат, бийлик алмашкандан кийин кайра келет да, кайра саясатка аралашып атат. Бул жерде мен эмнени айткым келет? Бул жерде биз коррупция менен күрөшүү эмес, целый система менен күрөшүү десек туура болгудай да. Мисалы мен Максат Байкенин көтөрүп чыккан маселелерини, Сыймык Жапикеевди действительно туура, бирок кантип деген суроого мен күмөн жаратып атат да, ошолчу. Эгерде күмөн жаратып атса, биздин бүт таратып аткан маалыматтарыбызды жакшылап карасаңар, биз айтып атабыз. Системаны алмаштырыш үчүн системада иштеген адам иштейт. Адам. Ошол системанын ичинде коррупциялашкан, пара чогултмай, бийлик даражасынан чоңоёйун дегендин баардыгы коррупциялык акча менен баарыбыз билебиз да. Ошону жок кылыш үчүн ошондой деген иштебейм. Менин андай максатым жок. Биз деген ошого барсак, биздин да колдорубузду кесип салдым деген балдарды бийликке алып келишибиз керек. Ошондой таза муунду, таза балдарды бийликке алып келиш үчүн мынакей 2 жолку революция болду. Ошол убактагы мынакей азыр камалып аткан президентибиз дагы жасай албады. Бакиев да жасай албады аны. Азыр болсо биз айтып атабыз, убакыт келди. Мыйзам жолу менен ошол таза балдардан жаңы таза команданы курап, ушундай көз карашы менен чын жүрөгүнөн өрттөнүп аткан балдарды коррупция менен күрөшүп, аягына чейин чыгып, жанагы уурлардын бүт мамлекетке, элге келтирген зыянын толугу менен кустура турган балдарды алып барып иштетишибиз керек. Ошол балдарды азыр таап келишибиз керек дагы. Ошондой балдардан депутаттар дайындалыш керек. Өкмөткө турган балдардын тизмеси даяр болуш керек, команда болуш керек. Анан бирок биз деген барып алып туруп, булар менен ушул система туура эмес. Аны кыскартыш керек. Анткени кыскартмайын бул система иштей албай атат. Көп киши деген арыкты каза албай атат. Көп киши мынакей канча акчасы кетип атат, көрүп атабыз да. Ошон үчүн системаны азыр ушул балдар менен биз кеңешип, мен бардыгын айтып атам. Келгиле. Ар кайсы топтордо балдар бар бизде. Бири-бириңер менен тытышпай, ортого коелу. Конкреттүү түрдө реформаларды жасай турган тармактарды тандагыла. Мына билим берүүнү силер кимиңер түшүнөсүңөр? Чогулгула балдар, жазгыла. Билим берүү тармагындагы коррупцияны кантип жок кылабыз? Стратегияны түзгүлө, өзүңөр бергиле, автор болосуңар. Анан ушу силерди алып барып туруп, депутат бирөө болосуңар, бирөөңөр министр болосуңар. Анан ушул реформаны аягына чейин чыгарасыңар. Анткени эл күтүп атат. Эл ушу биз деген жасап аткан ишке ишене турган болсо, ушунун баарын жыйынтыгына чыгышыңар керек. Эгерде чыгара албасаңар, анда көрөсүңөр. Эл деген мурункудай эмес азыр. Биз деле күтүп отурбайбыз. 1 жылдын ичинде иштеген биздин деле койгон балдарыбыздын аркасын чукулаган деле көрүнүп калат. Эгерде результаты жок болсо, кеткин. А эгерде ошол эле кыска мөөнөттүн ичинде кыңыр ишиң чыкчы болсо, тарынба анда. Бирок ошол депутаттыкка, ошол министрликке кантип жетейин деген планыңыздар бар? Мен айтып атам, команданы түзүп атабыз. Ошол команданы бүт элге таанытышыбыз керек. Эл анан акчаны чогултуп бериш керек. Биз деген жаңы саясий тартипти киргизели деп атабыз. Эгерде мурун деген элге акчаны таратып, шайлатып келген болсо, азыр биз айтып атабыз, таза балдардын акчасы болбойт. Силер деген антип
балдардан акча үмүт этпегиле. Наоборот, силер деген 10 сом болобу, 100 сом болобу, ушул балдардын деген счетуна. Анткени Текебаевдин жазган конституциясы боюнча 5 миллион жана избирательный залогун коюп бериш керек. Ошол 5 миллионду чогултуп беришибиз керек. Анан бул балдардын деген штабы иштеп, шайлооско катышканга анча-мынча тыйын тыпырын чогултуп бериш керек. Ошонун бардыгын эл чогултуп берсе, ошондо ишеним, элдин ишеними ошол болот. Жанагы 1 сомдоп чогулткан акча. Ошол акча топтолгондон кийин могу шайлоону жасаганга азыр көп деле акчанын кереги жок. Анткени азыр заманбап технологиялар. Азыр мынакей телевиденияларын сатып алып, радиолорун коюп алып, иштетип аткан олигархтардын телевидениясына эч ким карабай калган. Анткени эл ишенбей калган. Ошон үчүн мынакей Сыймыктын кухнясын тигилердин телевидениясынан 100 эсе көп көрөт. Эй, жөнөкөй кухнясында отуруп алып мына Сыймыктын жасаган эрдигин көргүлө. Ушул жерден сөзүңүз каралжы, кечиресиз. Сыймык Жапакеев учурунда прокурор болуп турган. То есть азыр айтканда экс-прокурор да. Эмнеге ошо прокурор болуп турган учурунда ушул маселени көтөрүп чыккан эмес, дагы президентке кайрылган эмес? Сыймык Жапакеев бүт өзүнүн кухняда айтып аткан сөздөрүндө жакшылап карасаңар, прокурор болуп иштепкен, ал прокурор болгон эмес. Ал жөнөкөй эле тергөөчү болчу. Тергөөчү өзүнүн начальниги бар. Начальнигинин прокурору бар. Прокурордун үстүнөн ген прокурор дегендери бар. Анан ушундай патриот балдардын оозун жаап келген. Мына мен деле ГКИНБда иштеп жүргөндө Акаевдин убагында бизге деле ошентип эле айтчу. Оозуңар жапкыла деп. Ошон үчүн кеткенбиз биз дагы. Сыймык дагы ошентип кеткен. Мына ошол деген ошондой кылмыштуу системада иштеп атып, мен иштей албай калгам. Анткени так невозможно больше. Бүт эле акча деген андай болбойт да. Эмне кишинин деген ушул мамлекеттик кызматта иштеп атканынын максаты мансап чогултмайбы? Андай эмес да. Элдин бетин кантип карайсың? Ошентип мынакей биз деген өз калообуз менен кеткенибиз ошол болгон. Биз деген Акаевдин коррупцияга башкан камчысын чаппайбыз. Элге ок атпайбыз. Оппозициянын оозун жаппайбыз деп атып. Мына ошон үчүн деген Акаев качып атканда качты го. Биз деген элге тийген жокпуз. Анан бирок Бакиевдер келгенден кийин биз түшүндүк жаңылганыбызды. Ошентип Бакиевдер келгенде биз көрдүк да. Кандай өлтүрүүлөр болду. Оппозицияга кандай басмырлоо болду. Анын жыйынтыгында эл баягы эле жасады. Анан бирок Бакиевди качыргандан кийин, ок атылгандан кийин даяр команда болгон эмес. 14-тө келип алды. 14-төнүн аркасында ким бар эч ким көргөн эмес да. Анан биз дагы өзүбүз 10 жыл мурун 10 жаш жашыраак болчубуз. Анан буларды урматтап эле эми ушунча оппозицияда жүрдүк, ишенип койдук ушуларга. Ишенгенибиз мынакей кайра 2 жолу алдандык. 2 жолу. Азыркы могу шайлоодо биз алданбайбыз. Ошон үчүн мен бүт балдарга айтып атам, келгиле жаштар. Келечектин баары силердин колуңарда. Эгерде ушундай патриот болсоңор, келгиле. Сен министр боло аласыңбы? Айт ачык. Сен депутат боло аласыңбы? Айт ачык. Баарыңарды командага түзөбүз. Анан ушул дегенде экономика болобу, билим берүү, наука болобу, культура болобу, маданият тарапта бир специалист болушуңар керек. Анткени ошонун баардыгын деген оңдоп түзөй турган силердин могу жериңерде билим болуш керек дагы, ошону жасай турган тажрыйба жок дегенде болуш керек, же көз караш болуш керек. Кандай кыла алам деген. Ошондой балдарга жарыя салдык. Келгиле. Азыр команданы түзүп алышыбыз керек. 1-2 айдын ичинде. Анан силерди кеңири элге таанышышыбыз керек. Анан ошентип таза команданы элге көрсөтүп, элдин ишенимин алгандан кийин кантип элдин ишеними берет дегенди мынакей түшүндүрүп коелу. Сыймыктын видеолорун мынакей депутаттар өздөрү айтып атат. 200-300 миң киши көрүп атат. Демек 200-300 миң киши ошонун баарын түшүнүп жактырып атат. Эгерде биз азыр ошо жаңы түзүлгөн команданы элге көрсөтсөк, 5 миллион кыргыз лайк басканда жагат дегенде. Демек ушул балдар таза экенин ишенди деп билсек болот. Түшүнүп атасызбы? Ошондо азыр Сыймык Жапакеевдин таза экенин лайктан улам эсептеп атасыздарбы сиздер? Лайк бул деген кишилердин көз карашы. Эгерде кишилер лайк басса, бул деген азыркы заманбап технологиялардын сурамжылоосу. Демек эл ошого деген өзүнүн
ак дили менен добуш бергени. Демек, эгерде ушул технологиялар жакшылап колдонсок, анда шайлоо системасын деле ошондойго келтирсек болот. Бизде эң негизги проблема кайсы гана шайлоону өткөрбө? Мынакей, борбордук шайлоо комиссия отурат. Бул борбордук шайлоо комиссияны ким түздү? Ушул эле парламентте отурган партиялар түздү. Буга чейинки канча шайлоолор, референдумдар өттү? Акаевдики, Бакиевдики, Роза Отунбаеванын убагында, Атамбаевдин убагында өттү. Бир булардын бардыгы деген туура өткөн эмес да. Бирок бир да шайлоо комиссиянын төрагасына алардын деген бир киши болгон эмес да. ЦИКтин ичинде канча киши отурат? Бирөөсүнө укуктук баа берилген эмес. Ушунча шайлоолорду бурмалабаса булар, эки революция болбойт болчу. Ошон үчүн азыркы күндүн эң негизги көйгөй ушул борбордук шайлоо комиссиясы могу келерки шайлоону канчалык таза кылып бере алат. Эгерде таза кылып бере албаса, анда эмне кылабыз деген бул кийинки суроо. Бирок азыр буларга айтып коюшубуз керек. Таза өткөнгө силерди деген мыйзам анан эл түртүп атат, күтүп атат. Мен ушул сөздөрүнө суроо берип кетсем, дагы тактай турган суроолор бар да. Сиз айтып аткан сөздөрүңүз 100%ке мен кошулам. Сиздин айтып аткан сөзүңүз баары туура, оңдошубуз керек, андай кылышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек деп айтып эле жатабыз. Бирок ошол сиздер чакырып аткан патриоттордо мен башкалар да суроолор болот атат, бирок менде деле суроо бар да. Биринчи, ошол команда болуш үчүн позиция болуш керек адамдачы. Позиция. Сиздерге Чоң Казак кыймылынын мүчөлөрүнө мен суроом да. Сиздер оппозициядасыздарбы же бийлик тараптасыздарбы? Биз оппозиция боло турганда сен бийликте болушуң керек. Мына оппозициянын бизде жогорку кеңештеги канча фракция көрүп атасызбы? Бирок алардын оппозициячыл экенин көрбөй атабыз. Жок да оппозиция. Биз оппозиция өзүбүздүн жарандык, адамдык сапаттарыбыздан болуп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз таптакыр башка ниетте кетип атабыз. Биз реалдуу түрдө оппозициябыз могу коррупциялашкан системага. Бирок биз айтып атабыз, бул оппозициялык өзүбүздүн көз караштарыбызды ачык айкын көрсөтүп революцияга чакырган жокпуз. Биз тескерисинче айтып атабыз. Мыйзам чегинде эволюциялык жол менен келишибиз керек. Биз балдарды саясатта туура жол тандап, кадам шилтеп, таза жол менен келүүнү табият өтүп кетишибиз керек. Ушул 30 жылдын ичинде жок дегенде бир жолу Кыргызстанда шайлоо өтүш керек. Таза балдар акчасы жок өткөнгө шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо эл түшүнөт, реалдуу түрдө өзгөрүүлөр башталыптыр. Азыр деген Кыргызстанда мынакей Сооронбай Шарипович тарыхый процесстин алдында турат. Ар бир президент өзүнүн иштеп аткан убагына шайлоону өткөргөн, же референдумду өткөрүшкөн. Азыр ошондой тарыхый шанс болуп атат. Таза шайлоону өткөрүп кетүү. Эгерде таза шайлоону өткөрүп берсе, ажообуз. Анда тарыхта чоң ийиз калтырат. Кыргызстандын эгемендүүлүк 30 жылдын ичиндеги тарыхындагы биринчи президент таза шайлоону өткөрүп, тарыхта таза ойдон кетти деген. Анан бирок ошол таза шайлоонун деген далили эмне болуп бере алат? Жаңы саясий күчтүн таза балдардын бийликке келип, жогорку кеңешке кирип, өкмөттү деген куроого аралашып, жаш таза балдарды деген бийликке алып келип, элитаны алмаштыруу жолун биз сунуштап атабыз. Ушундай эволюциялык мыйзамдуу жол менен анткени балдарды биз жаш балдар тарбиялашыбыз керек. Саясатта моундай жүрүш керек. Өзүңөр таза болушуңар керек. Таза жол менен келишиңер керек, дагы таза элдин деген ниетин аткаргандай болушуңар керек. Ошондо анан эл силерден сурай алат: акмактар, биз силерге деген 100 сомдон чогултуп бергенбиз. Силер эмне үчүн аткарбай атасыңар? Айткан сөзүңөрдү деп. Азыр болсо жогорку кеңешке эмне үчүн эл келе албай атат? Анткени баары түшүнүп атат. Булардын 1000 сомун алышканда. Булардын бурмаланган шайлоосуна эмне болсо дагы кандайдыр бир тиешеси болгон да. Ошон үчүн биз деген абийирдүү элбиз. Ошон үчүн биз айтып атабыз, чакырып атабыз элге. Алданбагыла. Наоборот, таза балдарга тыйынын топтоп бергиле. Анан ошентип таза балдарды алып келбесек, таза балдар эле реформа жасай алат. Таза.
Мен мисалы азыр сиз айтып атпайсызбы, биз мындай мыйзамдуу жол менен келебиз депчи. Азыр сиздердин позицияларыңыздарды мен түшүнбөй калдым дагычы. Себеби Бир сөз менен айтсаңыз, оппозициясыздарбы, бийликтесиздерби? Биз оппозициябыз. Конструктивдүү. Ошону айтып коёюн. Адам көчө айтып атат, булар деген радикал, булар деген мындай тигиндей митингге чакырып атат. Андай эмеспиз. Биз конструктивдүү оппозициябыз. Эми карап туруңуз эми. Сиз айтып жатасыз азыр, коррупция менен күрөшүш керек деп жатасыз. А бирок ошол коррупциялык системанын башында бийлик отурбайбы? Ошондо сиздер кандай бийлик менен күрөшкөнгө аттанып атасыздарбы? Мен түшүнбөй атам азыр. Элдин баары ошол сурооду берип атасыз. Булар жөн эле бир экөөнү эле айтып коюп эле бүттү. Кечээ мисалы Сыймык Жапыкеевдин акыркы видеосун көрдүк. Биз жеңишке жеттик дейт да. Ал кандай түшүнүп болот? Эмне кылып жеңишке жеттиңиздер? Эң биринчи жеңиш бул Жумалиевге карата биздин каржы полициянын иши башталганы. Ошол эле учурда Жапыкеевке деле иш ачылбадыбы? Тең салмактуулук болуш керек. Бизде укуктук талаада. Анан бирок бизде Жумалиевге коюлган айып Жапыкеевке коюлган суроолордон 1000 эсе оор. Ошону эл көрүп атат, түшүнүп атат. Анан сенин сурооңо мындай айтам мен. Эгерде азыркы абалда бийлик менен силер күрөшүп атасыңарбы деген суроого биз бийлик менен күрөшкөн жокпуз. Жок, суроо бийлик менен күрөшүп атасыңарбы дебедиз. Жок, ошентип суроону берип атат. Бийлик менен күрөшөсүңөр же коррупция менен күрөшсөңөр кантип бийликке келесиңер деген суроону жөнөтүп атат да. Биз бийлик менен күрөшкөн жокпуз. Биз бийликке наоборот таза шайлоо өткөрүп берип, бийликтин жаңы түзүн көрсөтөлү деп атабыз. Эй, силер деген ушу таза балдарга деген каршы турасыңарбы? Элдин деген ою, максаты таза балдарды алып келип, коррупцияны жеңели дегенге каршы турасыңарбы деген суроону жөнөтүп атабыз. Бийлик өзү тандасын. Ошон үчүн Сыймык өзүнүн видеолорун жакшылап карасаң айтып атат. Гандинин 20 жыл Индияны тешилген буту менен өзү басып чыгып, бир сөз катуу айтпай, бүт Индияны түшүндүрүп чыкты. Кантип биз деген Англиянын кулчулугунан чыгабыз деп. Азыр деген башка заман. Интернет бар, соц тармактар бар. Маалымат азыр секунд сайын алмашып мынакей таралып атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Бийликти деген 2 жолу төңкөрүштөн кийин көрдүк. Андан эч кандай жакшылык чыккан жок. Бирок ошол катачылыктарды биз кайталашыбыз керек. Ошол убакта деген даяр команда таза балдар болгон эмес. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Азыр таза балдарды мыйзамдуу жол менен саясатка аралаштырып депутат кылышыбыз керек. Ошол балдардын ичинен тандап келтирип, өкмөттү бийлик бутактарына аралашып, ушул реформаларды жасай турган балдарды алып келишибиз керек. Ошол реформаны жасай турган балдарды алып келүүгө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгүңүздөр бар? Азыр толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени бийлик дагы ошого кызыктар. Элитаны алмаштырыш керек болуп атат. Баягы эле уурлар менен бийлик өзү деле иштей албай атат. Бирок ордуна башка балдарды кайдан табат? Саакашвили деген ташып келиш керекпи анда? Чет мамлекеттен. Мына Украинаны көрүп атпайсыңарбы? Өзүнүн баштары жетпейби, кайра Саакашвилини алып келип атышат. Бизде Кыргызстандан кереги жок. Таза балдар бар. Англиясынан окуп келген, Америкасынан, Кытайынан, орустардан окуп келген таза жүрөгү бар. Патриот балдарды алып келишибиз керек. Алардын деген билими бар. Ниети таза. Бузулуп кетелегинде системага деген кандай көз карашыңар бар. Ошолор азыр бардык бүт опыттарын иштеш керек да. Заманбап технологиялар да азыр. Сиз жогоруда айттыңыз, таза балдар келишине бийлик өзү кызыктар. Элиталардын кетишине, азыркы элитанын кетишине кызыктар. Бирок аны сиздерге каяктан айтып атат ал? Сиз кантип ишенип атасыз? Бийлик ушуга кызыктар экенин? Бизге каршы бийлик тараптан басымдуулук болгон жок. Эч ким бизге деген каршы обон жөнөткөн эмес. Маски шоу кылып биздин деген провокаторлор жөнөтүп, обыск жасап, анан көрүнгөн бизге деген билебиз да Акаевдин убагында кандай кылган, Бакиевдин убагында кандай кылгандарын. Атамбаевдин убагында деле андай концерттерди көргөнбүз. Азыр андай концерт бизге деген болгон жок. Сиздер бийликке сын айтпай жатсаңыздар кантип болот? Сиздер бир адамга сын айтып атасыздар, бир адамды чукуп атасыздар да. Сиздер бийликке сын айтпасаңыздар, сиздерге ким каршылык көрсөтөт? Мисалы мына мен айтайын, бир конкретный эле мисал келтирип айтайын. Убагында биз
Жарандык активисттер чек ара маселеси өтө көйгөй маселе биздечи. Чек ара маселесин биз көтөрүп чыгып, чек ара коомдук уюмуну түзүп, кечкиледе бийликке конкреттүү талаптарды коюп ызылдап чыкканыбызда бизге бир топ куугунтуктар, кысымдар болуп, ошо менен бирге мисалы мен өзүмө эч нерсе кылган жок, чакырды, сурады мисалы үчүн. Анан менден эчтеке таппай, анан айылда ата-энеме барып, балаңарды тыйбайсыңарбы деген деңгээлге түшүп кетти да. Анан сиздер отуруп алып бийликке сын айтпайсаңыздар, кантип сиздерге бийлик бийликке деген сын атмайды кандай сен өзүң түшүнөсүң бийликке? Мисалы мындай да, азыр сиздер өзүң айтчы, бийликке кантип сын айтып атасың сен? Бийлик азыр чечпей атпайбы, иштебей жатпайбы? Аны баары эле жасап атат ошентип эле. Чечпей айтпайт. Конкретно силер эмне кылдыңар ошондо? Сашпасаңыз сиз. Бийлик мисалы бийликке сиздин мен сөзүңүзгө айтып атпаймынбы? Сиз айтып атасыз, бийлик бизге эчтеке дебей жатат дейсиз. Сиздер бийликке бир нерсе десеңиздер, анан сиздерге бийлик бирдеме дейби? Биз дегенибиз үчүн сыймыкка болуп атат. Сиздер деген жоксуздар бийликке. Сиздер бир эле адамды айтып атасыздар. Бир эле адамды, Жумалиевди айтып атасыздар. Туурабы? Жумалиев кайсы партиянын өкүлү? Жумалиев Бир Бол партиясынын өкүлү. Бир Бол деген коалициянын кимиси? Өкмөттү кураган, бийликтин башында турган партиянын мүчөсү. Ал башка. Силер деген ошону деген айта албайсыңар. Сыймык айтып чыкты, биз айтып чыктык. Ошон үчүн бизге иш козголуп атат. Анан бирок бизге дагы катуу тийбесин деп, бул тарапка да иш козголуп атат. Эми биз айтып атабыз, мынакей. Бийликти ушинтип биз айтып аткан суроолорго мынакей конкреттүү түрдө жооп беришти. Бирок бизге дагы иш козгошту. Мына сыймыкка каршы. Эми көрөбүз. Мына басымдуулуктун башы ушул. Бирок мунун да чеги болот. Ал жерде Жапыкеевке каршы Жумалиевдин арызынын негизинде Жапыкеевке кылмыш иши ачылып атат. Бирок Сыймык Жапыкеевдин айтканынын негизинде мыйзамсыз баюу боюнча Финполиция Жумалиевке кылмыш ишин ачты, туурабы? Туура. Жумалиевдин арызынын негизинде Жапыкеевке кылмыш иши ачылып атат. Сотко чейинки өндүрүш иши ачылып атат. Канча маалымат таратылды. Ошон үчүн Сыймыктын айткан сөзү боюнча канча телевиденияга өздөрү кайрылып кишилер репортаждар чыгып, маалымат каражаттарына чыккан маалыматтар боюнча өкмөт деген бийлик сөзсүз түрдө реакция кылыш керек. Аны калтырбайт. Ошон үчүн айласы кетип, Жумалиевке иш козголуп атат. Анткени ошондой эле жарандык активист Асхат Осмонов чыгып, мүлктөрүн көрсөтүп атса, канча кишилер видео обращенияларын жөнөтүп атса, анан кантип анан? Ошондо азыр муну туура түшүнүш керек. Жапыкеевдин кухняда отуруп айтып аткан баягы мыйзамсыз бою боюнча бир эле Жумалиевпи же Жумалиевден ары дагы уланатпы? Уланат да. Бир айдан бери бир адамдын артынан эле турганы бул мына Жапыкеев айтмакчы, чын эле сиздер жеңишке жетиштиңиздер, ооба Жумалиевке кылмыш иши ачылды. Экинчи кадамын баштабайбы анда? Бул жеке эле Жумалиев боюнча болуп атат. Ошондо экинчи кадам баштабайбы? Андан башка дагы канча кишилер. Ошон үчүн биз чакырык жазып атабыз. Кимиңер ким жөнүндө эмне билсеңер ачыкка чыгаргылачы. Сыймык деле ошон үчүн чырпырап айтып атат да, силердин тилиңер бар да. Силер деле айтпайсыңарбы? Эмне отурасыңар? Телефондун аркасында жашынып алып анан Сыймык деле жамандап, бизди жамандап, кыйын болсоңор чыкпайсыңар, айтпайсыңарбы деп. Ошону уккандан кийин мына Кочкор атадан кишилер келип атат. Мына Сарпаш жөнүндө укканда Токтогулдан кишилер келип атат. Азыр бүт республика боюнча кишилер ойгонуп калды, уже понимает. Маалымат каражаттары кандай күч экенин. Бир нерсени түшүнүп коюш керек. Маалымат каражаттары мамлекеттик деңгээлде 4-чү бийлик деп коет. Печати жок, күчү жок, бирок 4-чү бийлик дейт. Ошол бийликти туура пайдаланыш керек. Ошону Сыймык мынакей баарына көрсөтүп койду, үйрөтүп койду. Тилиңер барбы да? Көрүп атсаң айт да. Эмнесин коркосуң? Ошентип анан эл көтөрүлүп атат. Жумалиев боюнча дагы бир суроо да, мен мисалы анан азыр ким деле мындай чындыкты айтсаң эле, бул анын адам экен, бул мунун адам экен деп айтат да. Мен эч ким адам эмесмин. Мен мисалы Акаевден баштап азыркы бийликке дагы каршымын да, системаны оңдой албайшат, булар дагы оңдобойт, менин көзүм жетет. Бирок Жумалиев жөнүндө бир суроо бар да, ошол Жумалиевдин айтып жатат Сыймык 2,5 миллиард доллардык деп атат, Ошондой айтып атат, 2,5 миллиард доллардык байлыгы бар деп атат. Сиздерде ошол факт далилдери барбы? Бар болсо эмнеге элге коомчулукка алып чыкпайсыздар? Аны деген азыр терүү амалы алып чыгат. Биз деген болгон, бизге келип аткан маалыматты ошол жака берип атабыз.
Ошол жактан барып туруп териштирип алышсын. Эл жөнөтүп аткан бүт эл бар ошол жакка. Ошон үчүн анын тизмеси келип атат. Ошо тергөө амалдарына кийлигише албайбыз. Анткени деген тең салмактуулук болуш керек, басымдуулук болбош керек. Ошон үчүн биз айтып атабыз, өзүңөр көргүлө, текшергиле. Кандай текшересиңер жообун анан айтышат. Анан эл ошого ишенеби же биз ишенебизби, аны деген убакыт көрсөтөт. Бир күндө текшерип бүтө албайсың. Анан бирок Акаевдин мүлкү каякта деген суроого Бекназаров да жооп бере албай атпайбы? Азыркы күнгө чейин айтып атпайбы? Мен деген комиссиядан чектетип салган, аны Данияр Үсеновдон сурап алгыла деп. Ошол кагаздар кайда? Ал мүлк эч жакка качкан жок да, бузулуп кеткен жок, турат. Ошону деген жакшылап очереди менен мына Акаевден башташ керек. Бакиевке чейин жетебиз. Бакиевден кийин Атамбаев, багында да көп иштер болду. Ошентип өз маалы менен жасалыш керек. Бирок эң негизги жасап аткан ишибиз бул деген элдин аң сезимин ойготуу. Биз деген Кыргызстанда реформаларды мыйзамдуу жол менен жасаганга үндөп атабыз. Шарт бар. Ошону колдонуп калалы деп атабыз. Эгерде биз жасабасак аны, эртең эч ким жасабайт аны. Ошон үчүн бизге канча жолу айткан, силер акчасы жок, силерди деген эч ким шайлабайт. Силер үмүт этпей эле койгула деп канчасы айтты. Биз деген 10 жылдан бери айтып келатканбыз. Ал деле убакыт өтөт. Күтүп тургула деп. Мынакей ошол убакыт келди. Азыр акчасы жок, барын жасап коебуз. Ошондой максат менен кетип атабыз. Таза балдарды акчасы жок бийликке алып келели деген. Бул жакшы нерсе. Ошон үчүн эл муну колдош керек. Азыр Жапыкеевке кылмыш иши ачылбадыбы? Жапыкеевди мындай жалган жаладан же болбосо кандайдыр бир кооптуу иштен сактап кала турган колунда далилдүү фактылары бар, Бар. Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, сиз азыр булардын позициясын так түшүнбөй атамын деп жатпайсызбы? Азыр айтат, биз оппозициябыз деп атат. Мындан кийинки сиздин пикириңиз кандай болот? Дагы эле буларды сындайсызбы же пикириңизди өзгөртүп булар тарапка өтөсүзбү? Эми булар чындап оппозиция болсо, бир адамга асылбай, мынау элдин чын эле көйгөйүнө айланган чек арага окшогон маселелерди бийликтен талап кылыш керек да, көтөрүп чыгыш керек, чечкиле. Чек араны чечкиле. Эмне үчүн эл ызылдап атат? Эмне үчүн эл кыйналып атат? Эмне үчүн ал жерде элдер жабырып татып, каза болуп атат деген маселелерди көтөрүп чыксын. Элдик маселелерди көтөрүп чыгыш керек да, анан бир адамды эле алып чыгып алып, мисалы, макул, ошол Жумалиевди алып чыктыңыздар. Силердин чек ара маселелериңер чечилбегени коррупциянын азабынан болуп атат. Түшүнүп атасың, оюн бөлбөй туруңуз. Ошол жакта Баткенде контрабанда токтобойт эч. Контрабанданын ана башы ким? Бийлик токтотобу? Таможня. Бийлик токтотуш керек да. Бийликтин башындагы адамдар. Ошон үчүн биз деле айтып атабыз, биз таможняны тазаламайынча аякта эчтеке токтобойт. Таможнянын башында ким экенин билесиң? Мамлекетти ким башкарып атат? Ким башкарып атат? Өкмөт башкарып атат. Өкмөт башкарган жок мамлекетти. Анда ким башкарып атат? Мамлекетти президент башкарат. Президент башкарат мамлекетти. Президенттин айткан, дегени деген. Анан ошол президентке кайрылышыңыз керек. Президентке айтыш керек. Азыр көп депутаттар эчтеке чече албайт. Өкмөт дагы эч нерсе чече албайт. Көрдүк го, канча өкмөт алмашты. Канча депутаттар келди. Эмне өзгөрдү? Бул жерде кече баягы Талайбек байке айтты го, Мамасадыков. Чечүүчү бир эле киши деди. Ал президент деди. Силер деген ушуну айтып атып, президентти деген эмнеге күндөп атасыңар? Биздин конституция боюнча бийлик деген парламентте. Парламент өзүнүн жоопкерчилигин аткарбай, президентти подставлять этип атат, ошентип. Өздөрүнүн жоопкерчилиги, өкмөт дагы ошентип президентке шылтоолоп кайып атат. Көрүп атасыңар да, жанагы коопсуздук кеңешинде отурганда. Азыр деген коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп президент отурса дагы, анын буйругу деген буйрук эмес. Кептин баары ушунда. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мыйзамдарды өзгөртүш керек. Конституциялык кайра реформага келишибиз керек. Анын баарын жасаш үчүн депутат болуш керек. Мыйзамды жасаш үчүн. Президентке жөн эле айта бергенде, асыла бергенде бутактардын бийлигин деген түшүнүшүңөр керек. Биздин конституция боюнча парламент, жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш түптөгөн өкмөт. Өкмөттүн курамындагы чек араны деген башкарган ким? Таможняны башкарган ким? Алардын үстүндөн көзөмөл жүргүзгөн, аларды башкарган президент эмес, өкмөт башчы. Өкмөт башчыга ошон үчүн айтып атабыз, көзүңөрдү ачкыла. Силер деген баарын кайра президентке шубап туруп, өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерге качып кетейин деп атасыңар, кача албайсыңар. Президент болсо жасайын десе дагы анын буйругу деген мыйзамдуу эмес.
Эми ушул жерде бир суроо. Силер деген өзүңөр мыйзамдуу буйрук чыгара албаган кишиге кыйкыра берсеңер, я не понимаю вас. Жок, эми ушул жерде дагы бир суроо жаралат да. Силер өкмөткө айтышыңар керек. Чек ара башчысы, сен эмне кылып жүрөсүң? Бирок өкмөттү деген азыр сиз айтып аткан Чечет, өкмөт чечет. Чече албайт өкмөт. Чек арага ким кол коюп берет? Өкмөт жогору жакты угат, президент угат. Президент А десе А, Б десе Б болот. Сенин конституцияң ушундай болсо, мыйзамсыз болсо, президентти деген ушинтип булар жарга такап койгон. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Депутат болуп келишибиз керек дагы, конституциялык реформага келишибиз керек. Кайрадан баарын карап чыгышыбыз керек дагы. Реалдуу түрдө мамлекеттик башкаруу системасын түп тамырдан алмаштырышыбыз керек. Ошондо азыр Кыргызстандагы чечкенсиздик, мыйзамсыздык болуп жаткан бүтүндөй көйгөйлөрдүн бардыгы парламентте турат. Парламенттин деген түздөн түз жоопкерчилиги. Анткени алардын өкмөтү ушунун баарын деген шалакылыгы менен жасалгандыгынан болуп атат. Ошо алардын өкмөтү кечөө эле мына элдин баары нааразы болуп аткан өкмөттү кайрадан эле парламент колдоп берип койду. Ошондой парламент болуп атса анан кантип десиңер? Ошон үчүн парламентти күтүп отурабыз. Азыр 2 ай иштейт, отпускага кетет, анан шайлоого барышат. Ошон үчүн азыр күзүндө боло турган шайлоо эң негизги биздин маселе. Ошого даярданып калышыбыз керек. Жаш балдардан команданы түзүшүбүз керек дагы, элге деген көрсөтүп, элдин ишенимин алып беришибиз керек. Мына чек араны деген чечем десең, сен өзүң чек арага келишиң керек анда. Кел, кошулгула. Сени чек башчысы кылып дайындап коелу. Анан барып тажиктер менен өзүң сүйлөшөсүң. Өзүң атышасың. Атыш менен чечилбейт, атышуу менен чечилбейт. Сен деген биринчи өзүң пикириңди айт да биринчи. Сүйлөшүүлөргө даярдан да. Тажиктер менен бир жолу сүйлөшпөсөң анан кантип анан алар менен сүйлөшөсүң? Баардык нерсени парламент менен өкмөткө шылтап коюп атасыз да, туурабы? Бул парламент Бизде башкаруу мыйзамы ошондой. Мен түшүнүп турам, мыйзам иштебейт бизде. Башкаруу система мыйзам иштебейт бизде. Мен айтып коеюн. Сиз азыр шылтап коюп жатасыз. Бул өкмөт, бул парламент кимдин башына келген, ошону айтсаңыз? Кимдин бийлигинин башына келди? Ким президент болуп турганда келди эле? Атамбаевдин убагында келди. Атамбаевдин убагында келип президент болгон, бүт депутат болгондор Атамбаевдин өзүнө ушундай шарт түзүп, баягы кол тийбестигин алып, кимдин буйругун аткарды ошондо? Парламент кимдин буйругун аткарып атат? Сиздин оюңузча. Атамбаев абада алып келген болсо, анда дагы ким буйругун аткарып атат? Ойлосоңуз ошону. Атамбаев ошентип башкарган да. Өзү Атамбаев кетти, дальше эч кандай жоопкерчилигин мойнуна албай туруп, бүт парламенттин колу менен жасай берген. Анан азыркы убакта болсо так ошондой эле кетип атат. Демек президент угуп атат бардыгы. Президентти деген силер антип такалабагыла. Жок, такалаган жокмун. Бул ошондой болуп атпайбы? Анда кимди угуп Атамбаевка кимди угуп Атамбаев алар ошентип Эгерде ошондой сен деген туура түшүнүшүң керек да. Мен түшүнүп турам баарында. Атамбаев качан камалды? Атамбаев камалды. Качан? Жээнбеков келгенден кийин камалды. Ошо да. Ошо, анан түшүнүп атасың да. Түшүнүп атам. Бийлик учурунда дагы азыр өзгөрүүлөр болуп атат. Кечиресиздер мырзалар, сөзүңүз каралжы. Максат мырза, сиз азыр айтып атпайсызбы? Бул жерде президенттин эч кандай тиешеси жок, өкмөт анан парламенттин күнөөсү депчи, бул жерде өлкөдө болуп аткан окуялар, ал эми президенттин эмнеси менен, чечкиндүүлүгү менен азыр жана коррупционерлер камалып атат, антип атат, мынтип атат, тигинтип атат. Бир суроо. Жогорку кеңештин депутаттары өздөрү моюндап атат, ошто парламентке жогору жактан 7-кабаттан деп алар ачык эле айтып атат. ТМЗден тапшырмалар келип атат, силер ошону аткарып атасыңар деп атат. Анда бунда кандай болуп калат? Жанар Акаевдин эле сөзү. Жанар Акаев кече ушундай жыйында ушундай айтты. Акаев жөнүндө айтып атабы? Жок, Акаев жөнүндө айтпай атат. Бул азыркы бийлик менен азыркы парламент жөнүндө айтып атат. Депутаттар айтып атат. Силер жогору жактан келген тапшырманы аткарып алып отурасыңар деп атат. Анда сиз айтып аткан маселе кандай болуп калат? Жогору жактан эгерде өздөрү буйруктарды аткарып атса, эгерде аларды жогорку бийлик өзү алып келген болсо, анда булардын кимдин кызыгчылыгы иштеп атат? Кимдин кызыкчылыгы? Вот ошол вопрос да. Ошолорго тапшырманы ким берип атат анда? Парламенттен, өкмөттөн жогорку орган ким? Силер деген түшүнөсүңөр да. Эмне болуп атат бизде? Реформаны жасаганга бул парламенттин шайы келбей атат. Анткени бул парламент Атамбаевдин парламенти. Реалдуу түрдө азыр реформаларды жасаш үчүн президент азыркы Жээнбеков өзүнүн парламентин шайлап келиш керек. Анткени анын деген жасай турган иштерине деген парламент жардам бериш керек, колдоп бериш керек. Бирок ошонун баарын жасаш үчүн конституцияны өзгөртүш керек болуп атат. Ошон үчүн Зулушевди деген сүйлөтүп атышат. Анан биз Зулушевка ошон үчүн айтып атабыз, силер референдум менен элди алдабагыла. Биринчи шайлоону өткөрүш керек.
шайлоону өткөрүп, таза депутаттарды алып келгенден кийин эч кайсы кабинеттин, этаждын сөзүн укпаган, элдин деген оюн чагылдырган балдар келгенде, ошондо анан өзгөрүүлөр башталат. Антпесе болбойт. 7 кабат дегенде сиз кимдерди түшүнөсүз? 7 кабат деп. Азыр 7 кабатта деген жогорку кеңештин төрагасы отурат, капталында президент отурат. Вот. Анан кимдер чечет экен ошондо маселелерди? Маселе эки жакта жүрүп атат. Бирок ошол эки маселени деген мыйзамдуу жолдо чыгарыш үчүн президент указга кол коюла атпайбы? Анткени андай укуктары жок мыйзамда, конституциядан жазылган эмес. Ошон үчүн анан силер айткандай, тияктан бияктан айттырып, жок дегенде мындай кылалы деп иштер жасап атат. Мыйзамсыз болуп атат да анысы дагы. Бирөөгө келип туруп бирдеме кылып бер десе дагы мыйзамсыз. Мындай буйрук кылайын десе дагы мыйзамсыз. Конституция ушундай чала болуп калган. Ошон үчүн булар деген башы катып отурат. Мындай кылайын десе дагы туура эмес, мындайынан да кылайын десе туура эмес. Рахмат. Эми акыркы эле суроо. Чоң газеттен азыр көтөрүп аткан могул мыйзамсыз баю боюнча биринчи Жумалиев чыкты, ага иш козголду. Мындан ары дагы Жапыкеевдин айтымына караганда дагы бир нече саясатчылар мамлекеттик кызматкерлерди айтып, анын мыйзамсыз баюусун ачыктап чыгасыздар тагыраак. Бирок ошол сиздер көтөрүп аткан маселе аягына чыгабы? Сиздер ага ишенип атасыздарбы? Биз аягына чыгат деп үмүт кылып атабыз. Үмүт кылып атабыз. Аны көрөбүз. Анан жыйынтык чыкканда талдайбыз. Анан ошондон кийин өзүбүздүн пикирибизди, көз карашыбызды көрсөтөбүз. Ошон үчүн азыр деген биз тергөөгө эч кимге басымдуулук кылбашыбыз керек. Алар деген өздөрүнүн деңгээлинде граждандык позициясы менен жасаш керек иштин баарын. Эгерде алардын деген жасаган ишинен кийин дагы бизге маалыматтар келип анан туура эмес чыгып калчу болсо, анан булар билип коюш керек. Ошон үчүн булар жооп берет. Ошондо сиз органдарды айтып атасыз да, э? Органдар? Териштирүү орган. Эчтекени жашырмай болбой калат азыр. Система боюнча дагы мен бир нерсени айтып коеюн. Азыр сиз айтып атпайсызбы, президент эч ким депчи. Анда бизге өкмөт башчынын эмне кереги бар анда? Президент өкмөт башчыны жок мындай да, мындай. Менин оюмча азыр сиз айтып атпайсызбы? Азыр президент, парламент, өкмөт үчөө элдин башына мынтип эле айландырып атат азырчы. Калп эле президент тияктан парламентке буйрук берет, андай кылган, мындай кыла дейт, өкмөттү кетиргиле же кетирбегиле дейт. Ошентип эле моундай каш болуп атат, 30 жылдан бери ошондой болуп атат да. Анткени мыйзамдар ошондой, система ошондой түзүлүп калган. Ошол системаларды ким түзгөн? Акаев түзүп кеткен. Акаевден анан дальше ким уланткан? Бакиев уланткан. Андан кийин убактылуу өкмөт. Убактылуу өкмөт референдум өткөрүп, кимдин конституциясын кабыл алган? Текебаев. Вот и Текебаев жөнүндө дагы бир сөз. Текебаев, мен адам катары аны сыйлайм ал кишиничи. Адам катары сыйлайм, бирок саясатчы катары таң калам ал кишигечи. Себеби Текебаев ушул эң саясаттын туу чокусунда Акаевдин доорунан бери жүрдү, бирок кылган иши жок да. Жөн эле мыйзам жазып койдум же мындай кылып коем, андай кылып коем деп жүрөт. Текебаев жөнүндө Кыскараак убагында Жапыкеев айткан экен. Текебаев авангард саясатчылардан. Коррупцияны жеңиш үчүн Текебаев түрмөдөн чыгыш керек деп айткан сөзү бар экен. Мен кече видеолорун көрүп отурдум. Кечегиси да айтып атат. Жигиттер, атамекенчилер, жыйыштыргылачы. Текебаевдин деңгээли нөл экен, мен сүйлөштүм, нөл экен деп эки сүйлөп атат да. Эки сүйлөгөн жок. Анан кандай түшүнсө болот? Бул жерде мен видеолорун көрүп чыктым. Бул жерде көп сыймыктын видеолор. Мен өзү негизи сыймыкты чакырган элем да. Сыймыкка көп суроолор бар да бул жердечи. Бир нерсени түшүнүп коюшуң керек. Сен адамды деген бир көрүп, сен көз ачык эмессиң да. Сүйлөшпөй туруп, аны менен пикир алмашпай туруп, кандай экенин билбейсиң. Билбейм, бирок ошон үчүн сыймык Текебаев менен канча жолу сүйлөшүп чыккандан кийин акыркы айткан сөзү ошол болуп атат. Акыркы айткан сөзү, андан кийинки айткан сөзү бул болуп атат ишо. Мен дейт кечирим сураганым жок, бирок SMS жазып койдум, туура түшүнүк ушундай болуп калды. Ал кандай түшүнүп атат? Көп нерселер эмоцияда айтылат. Көп нерселер сөздүн аркасында мааниси деген башкача түшүнүп калып атат. Айтылган сөз атылган ок дейт.
Бул жерде Ошон үчүн сөздү деген туура айтыш керек дагы. Урматтуу мырзалар, Урматтуу мырзалар, убакыт деген убакыт. Бизден берүүбүз чектелүү. Убактыбыз келип жетти. Ошон үчүн сиздерге студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин мыйзамсыз баюу боюнча дебатыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.